11-iyul buyursa Ганsi'de biriktirilgen çoğun reanimatsiya bölümü açılgan жатат. Bunun için bizdin hökümetibizge özgöçö kırdaалдар министрлигине, биздин саламаттык сактоо министрлигине, ФОМСка чоң рахмат айткыбыз кетет. Андан тышкары ушул идеяны колдоп берген биздин улуттук онкология борборунун жетекчилигине, БНИЦТОнун жетекчилигине, улуттук хирургия борборунун жетекчилигине, андан тышкары Чүй облустук ооруканасынын жетекчилигине чоң рахмат айткым келет. Өзгөчө рахматты ушул жерге жүрөгү менен иштейм деп келген биздин жаш врач, реаниматологторго, андан тышкары ошол жаш реаниматологторду жетектеп келген биздин медакадемиянын анестезиология бөлүмүнүн башчысы доцент Чыңгышев. Acının өздүк китепканасы бар. Ал бир үйдө 3 бөлмөнү ээлейт. Китепканада жалпы 10 миңдей китеп бар. Анда диний китептерден тышкары кыргыз адабияты, тарых, маданият тууралуу китептер бар. Бүгүнкү күндө алым эң таанымал жана популярдуу YouTube блогер болчу. Анын каналында 640 миң колдонуучу бар. Чубак ажы көп баланын атасы. Анын жалпы 5 баласы бар. Алардын 3-өө эркек, 2-өөсү кыз. Чубак ажы Жалилов 2020 жылы 11-июлда пневмониядан көз жумду. Маалымат булагы СМИ KG сайты. Дем алдыра турган аппарат алып берген биздин коңшу мамлекетке чоң рахмат айткыбыз келет. Мына кычкылтектин түйүндөрү келди. Бул жерде мына сипап аппараттары турат. Бул абдан жакшы аппараттар, кычкылтекти өзү бөлүп чыгарат. Оорулар коркпой мындай дем алып жатканга. Мына кычкылтектин түйүндөрүн көргөзүп коеюн. Мына момундай кычкылтектин түйүнү, мына бу жерге консолу бар. Ушул жерге жидкий кычкылтек, суюк кычкылтек коюлду. Бул абдан экономдуу, эффективдүү ушул биздин жанагы өпкөсү менен кагынган ооруларды дарылай турган эффективдүү